Мамлекеттик тил комиссиясынын жетекчиси Мелис Мураталиев болду. Мындайча айтканда, де юра мамлекеттик тил болду, де факто баягы эле калыбында калды. Бизге келип эле мамлекеттик тилдин макамына тиешелүү маселе көтөрсөң эле бүттү. Башка улуттарды басынтуу, анан башкалар түшүнбөй калат, анан орус тилдүүлөр эмне болот деп эми. Башка сабактан көчүү экзаменин берсе болот экен да, анан кыргыз тилинен кошуп койсо бүттү, азап. Душман болуп калдык да. Мыйзамдарды кабыл ала бергиле депутаттар. Анын чара көрүү маселесин унутуп эле коюш керек, анда жазалоочу болуп калып турбайбызбы деген мындай мыйзам ченемдүү суроо туулат да. Тилибизди өнүктүрөбүз, биз кыргызбыз, байыркы элбиз деп айтып эле келатабыз. Манасыбыз менен, төкмөбүз менен, комузубуз менен сыймыктанып бүттүк. Бирок иш жүзүндө эчтеке жок да. Менин түшүнүгүмдө кайра эле кыргыз деген ким дегендечи, бүгүн кыргыздар жокко деп ойлойм да. Неге? Кыргызды канчалык бирөө сырттан келип аны кырып жоём деген сайын кыргыз ошончолук кычайт. Баары корголуп жака бияка жатса кыргыз жаштары кайра тирилип чыгып атат. Бирок бүгүнкү кыргыз биз кыргыз эмеспиз. Эмне үчүн? Өлүп атабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары. Бүгүн биздин көчөдө подкастыбыздын коногу мамлекеттик тил комиссиясынын жетекчиси Мелис Мураталиев болмокчу. Агай, саламатсызбы? Кош келдиңиз биздин студиябызга. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Негизи эле ушул тил боюнча бүгүн кыргыздын оңгусу боюнча, негизи эле нарк насил боюнча кеңири маектешели деп турабыз. Биринчи эле суроомду узатсам, негизи ушул сиз мамлекеттик тил комиссиясын жетектеп калдыңыз, кандайча бул жерге келип калдыңыз, эмне себеп болду сиз бул кызматка келгенге? Себепти кандай десем, күтүлбөгөн жерден болуп калды. Мен ушул суроону көп деле жактыра бербейм өзүм. Мен өзүм оюмда жок, мындай максаттуу багыттуу деле андай бир аракетим деле болгон эмес, ушул жерге келип кызмат этейин деген. Болгону өзүм эле буга чейин ошо коомчулукта Бак Дөөлөт деген коомдук фондду жетектеп 20 жылдан ашыгыраак убакытта ушул кыргыздын улуттук баалуулуктарын, тарых, салт сана, ушул нарк насил маселелерин изилдеп, ушул багытта бир топ иштерди жүргүзүп, долбоорлор менен алектендик, билим берүү тармагында мектептер, мекемелер менен дагы кызматташып, анан көбүнесе эсе ошо агартуучулук жаатына акыркы мезгилде басым жасап, ошо боюнча иштеп келатканбыз. Анан болгону сунуш беришти. Ушундай деп. Анан дароо алгач менсиз күтүүсүз болгондуктан мен дароо биринчиден мындай ойлонбой туруп жок, мен ал ордун башкачараак го деп дароо макул болбой, бирок сүйлөшүп маселени түшүнгөндөн кийин анан ошентип кызматка келип калдым да. Болбосо жалпы жонунан эми баягы биз өзүбүз кыргыздын каада салт үрп адаттарын, улуттук баалуулуктарын изилдеп атканда, негизи эле ошо улут маселесине келгенде алгачкы көрсөткүчтөрдүн бири бул эне тил да, улуттун өзүнүн тили. Бул жаатта деле бир топ өзүбүздүн түшүнүгүбүз, иштерибиз бар. Ошо агартуучулук жаатта да ошо тил маселесине да байланыштуу бир топ маселелерибиз бар эле. Анан балким ошондон уланбай ишилип барып, мындай нугу бир эле, багыты бир эле болгону мамлекеттик кызматтагы иш катары кабылданды. Анан ошо келип эле ошентип иштеп калдым. Бирок сиз мамлекеттик кызмат катары кабыл алдыңыз, бирок ошол тилдин очогуна келип түшүп калып атпайсызбы? Анан биздин мамлекеттик тилдин деңгээли, негизи учурда абалы кандай экен? Эми ал кызматка бара электе эле абалы, жагдайы кандай экени ал түшүнүктүү эле болчу. Эч мындай бир жаңылык же мындай бир билбеген нерсе болгон жок. Баары эле белгилүү шарттар болчу. Болгону эле кызматтын өзүнүн тартиби бар. Белгилүү бир иш жүктөмдөр бар, милдеттер бар. Ошону туура так аткарса эле иш чыгат деген эле түшүнүктөмүн да. Акыбалыбыз эми эгемендикти алгандан бери кандай акыбалда экенибизди ал бир топ эле жалпы эле коомчулукка белгилүү эле болуш керек. Эл катары, жаран атуу катары, ошо тилге кайдыгер эмес адам катары мен деле ушул маселени түшүнүп турам. Азыр биз мактанарлык деңгээлде эмеспиз мамлекеттик тилибиз. Себеби мамлекеттик тил деген макамыбыз бар болгону менен, бирок кыргыз тили азыр белгилүү бир улуттун эне тили катарында гана өзүнүн ордун ээлеп келет. Мамлекеттик тил катары өзүнүн толук макамына тете болуш үчүн бир топ иштер бар да калды да. Буга чейин деле аракет
болуп келген. Бир топ эле аракеттер болуп келген. Мамлекет тараптан программалар кабыл алынган, бюджеттен атайын каражаттар бөлүнгөн, иштер жүрүп атат, жаман эмес, жок эмес. Бирок кээ бир маселелерге байланыштуу ошол биздин мамлекеттик тил макамына тете жете албай атабыз. Ал эмне болгон маселелер? Кеңири токтолуп кетсеңиз. Эми алгач биринчиден себептер көп. Мен мисалы эгерде азыр баягы кызмат абалынан пайдаланып айтам десем, анда бүгүнкү учурда маселени айтышым керек, азыр өзүм кылган иштеримди айтышым керек. Ал мүмкүн кызыксыз болоптур. А эгерде тереңинен тамырынан ойлонуп кетсе, буга дагы тарыхый себептер да бар да. Мен мисалы ошондон козголгум келип атат. Советтер Союзунун курамына кирген республикалардын ичинен 15 республикадан турган СССР эле, ошонун ичинен Кыргыз республикасы, же болбосо кыргыздар деп коеюнчу, кыргыздар. Ал кезде бир эле тил болчу, орус тили, мамлекеттик тил. Ошол орус тилин орустардан кем эмес өздөштүрүп, кенен сүйлөп, эгерде мындай көрбөй туруп сүйлөгөн кишини бул ким сүйлөп атат деп суроо берсем, кыргыз деп эч ким мындай оюна да келчү эмес, кыргыз сүйлөп атабы депчи. Ушундай акценти жок, таза, тунук, адабий ченем менен орус тилин биз мыкты өздөштүргөнбүз. Анан ансына ал кезде ал доордо талап да ошондой болгон. Баягы Советтер Союзунун курамына кирген баардык республикаларда эгерде жогору өсүп, мындай бийиктейин десең, кызмат абалың боюнча, анда албетте өзүнүн бир партиянын талаптары, анан мамлекеттик тил, орус тил, жана башка. Анан ошол эле убакта бирок таң калыштуусу, мына биздин Бишкекте ал убакта Фрунзе деп аталган борбордо орус тили кайнап, жашоо тартиби бүт орус тилинде жүрүп, айылдан келген биздин кыргыз жаштары окууга тапшырганы келгенде, мектеп бүтүргөндөн кийин жалаң орус тилинде окутулуп, аргасыздан орус тилин өздөштүргөнгө мажбур болуп, бирок ошого да карабай, кыйналбастан үйрөнүп, өздөштүрүп, мыкты сайрап, билим деңгээлин жогорулатып, андан кийин чоң кызматтарга барып иштеп өмүр өтүп атты. Мындайча айтканда. Бирок калган республиканын бардык аймактарында кыргыз тили кадимкидей өз орду менен, турмушу менен болот. Ошонун менен бизде мындай бир ажырым пайда болгон да. Борбордо орус тили басым кылган, калган айыл кыштактарда, же областтарда кыргыз тили, эне тили катары өз орду менен кете берген. Салыштырмалуу ошол эле убакта мисалы Өзбекстанда башкачараак болчу. Өзбекстанда Союз убагында деле өзбектер өзбек тилинде иш жүргүзүп, өзбек тилинде сүйлөп, бардык нерсеси өзбек тилинче болгон. Андан тышкары дагы мисалы орустар келип Өзбекстанда өзбекче сүйлөп калышкан. Анан ушул суроо болот да, эмне үчүн кыргыздар оруска ыктайт дагы өзбектер тескерисинче орустарды өздөрүнө ыктатып алды деген мындай бир байкоо бар болчу да. Анан ошондон кийин мындай бир ойлонуп көрсөк бир кызык маселе бар экен. Мен муну кийин түшүндүм, себеби биз баягы көчмөн эл катары биздин жашоо адебибиз, талабыбыз, тартибибиз башкача эле, ал эми отурукташкан калдыктык башкача. Анан ошол эле коңшу өзбек менен кыргыздын мисалында бир топ айырма бар экен да. Мисалы Советтер Союзу дароо эле келген жок да, Советтер Союзу келгенге чейин падышалык Орусиянын курамына биз кирдик 19-жылында. Анан ошол эле убакта ушул жака орустун бийлиги орноп атканда биз көчмөн калк элек, өзбектер ошондой эле отурукташкан калк болчу. Өзбектер ошондой эле чоң шаарларды куруп, мага чейин түптөлүп калган шаар, маселе өзбектин кыйынындыгы эмес, бул миңдеген жылдар бою калыптанган шаарлар. Анан ошол жерде алар жашап, отурукташып, ошол жерде соода түйүндөрүнүн негизинде жашоо тирилиги уланып, мындай кыскасы аларда жашоо кайнап аткан жерге орус бийлиги келип, өкүлдөрү келгенде, ошол кайнап аткан шаарларга алар ошол жака байланышты. Кыргызстанга келгенде эмне болду? Орус бийлиги келди дагы, биякта шаар жок, эчтеке жок. Кыргыздар көчүп конуп жүрүп отурат дагы, анан орустар шаар кура баштады. Анан өздөрү курган шаарга өздөрү ээлик кыла баштады. Анан өздөрүнүн мыйзам талап эрежелерин орноткондон кийин, анан кыргыздар ошо шаарларга келгенде шаардын талап тартибине баш ийгенге аргасыз болгон. Ал эми Өзбекстанда тескерисинче калыптанган, кайнап аткан жашоонун нугуна орустар өздөрү ылайыктап келе баштады. Өздөрүнүн мыйзам талабы менен келгени менен, бирок негизги калк басымдуусу отурукташкан өзбек калкы болгон үчүн алар менен түздөн түз иш алып барууга аргасыз болгондуктан алар өзбек тилин өздөштүргөнгө мажбур болушту.
Мына ушунда бир чоң айырма бар. Демек биздин көчмөн калк катары отурташка маданиятты кабыл алууда биз ошол бияка эми баягы жаңы жашоо тартиби орноду, жаңы мамлекеттик түзүлүш болду, бардык нерсе жаңы коомдук түзүлүштөн баштап жашоо эреже тартип талаптарынын баары жада калса салттарга чейин өзгөрүүлөр кире баштады дагы. Анан ошого борбор эми Москва болгондуктан, Москва деген союз эмес, эми илгерки баягы падышалык Орусиянын доорунда. Ошондон тартып ошол жашоо адеби, жашоо тартиби тияктан талап кылынып бизге мажбурлангандан кийин биз ошого ыктай баштадык. Анан ошондон байкадык, эгерде ушул бийлик менен кандай алака мамиле түзсөң, анда сен андан ары жашооңду, турмушуңду улайып калдырасың, улап кете аласың деп. Өзбектерде андай болгон жок. Алар аныс деле жыргап эле жашап келе жаткан, отурукташып эле. Анан орустар келип ошол калыптанган нукка түштү. Биздеге болсо жок, алар орустар жаңы нерсени түптөдү, анан бизди ошого көндүрүштү. Анан биз үчүн жаңы болгон үчүн биз ага мажбур болдук. Кыргыздар көчмөн калкы катары көчмөнчүлүк маданияттын бир өзгөчөлүгү жашоого ылайыкташуу же болбосо бир нерсени өздөштүрүү мүмкүнчүлүгү жогору болот. Жаңы нерсени өздөштүрүү. Көчмөндүк турмуштун өзүнүн талабы ошондой да. Ошон үчүн кыргыздар жаңы нерсеге бат ыктайт, бат көнөт. Союз тарагында биз демократияга, бардык нерсеге Борбордук Азия элдеринин ичинен эң алгачкысы, эң ыктуусу, эң ыңгайлашканы биринчилерден болуп биз болдук. Ушул күнгө чейин биз биринчиликти бербейбиз. Бардык жагынан, демократия жагынан, укук жагынан, эмне жагынан карабагыла, бардык жагынан биз алгачкыбыз. Акча киргизгенден баштап жүрүп отуруп, мамлекетибиздин түзүлүшүн таптакыр өзгөртүп, мамлекеттик мүлктү баарын менчикке чыгарып, талаптоноп дегенде, анан жеке кызыкчылыкты өздөштүрүп, бизнести жана башканын баарын өздөштүрүү жагынан биз алды болдук. Эзели соодага жолобогон кыргыз бүгүн сооданын туу чокусуна чыгып, кыргыздан өткөн мыкты соодагер болбой калды бүгүн. Биз бардык нерсени тез өздөштүрөбүз. Ошол эле учурда өзүбүздөн тамырдан келаткан асыл баалуулуктарыбызды эмнегедир артка чегинтип, экинчи, үчүнчү орунга коюп, ошондон тилибизди аксатып алдык. Жакшы, азыр жогоруда ушу кыргыздар менен өзбектердин деп мисалы жакшы келтирдиңиз да. Анан азыр деле мисалы ушул жерге мисалы жөнөкөй эле бир орус келип калса, биз баарыбыз орусча сүйлөп коебуз. Бул баягы кыргызда сөз бар. Көнгөн адат калабы, уйга жүргөн катабы дегендейчи. Биз ошондой болуп атабыз. Ошол адаттан арыла албай атабыз. Бул өткөн мезгилден, өткөн доордун талабы эле, ошол тартип эле ал жоюлду. Бүгүн биз кайра 91-жылы эгемендикти алып, мындан ары өз алдынча жашайбыз, өз алдынча саясат жүргүзөбүз деген түшүнүктү толук кандуу өзүбүзгө өздөштүрө албай калдык. Улут катары. Бул биздин кемчилигибиз. Муну моюнга алышыбыз керек. Биз ошондо эле мисалы тил маселеси ошондо так коюп эле, ошондо жөнгө салып, мындан ары мамлекеттик тил, мамлекет кыргыз тили болгон соң бардык иш кагаздары, деги эле иш кагаз эмес, негизи эле жашоо турмуш, тиричиликтин баарын ошол мисалы тилге байланыштуу нерсесин ошону толук кандуу алып кетиш керек деген ишти баштай албай койдук. Мисалы салыштырмалуу, мына ошол Советтер Союзу кургандан кийин Азербайжандар дароо өзүнүн тилине өтүштү. Мен таң калганым, ал жака барсаң 35 жаштан төмөнкүлөрү жаштары орус тилин билбейт экен. Ал жерде окутулбайт, ал жерде орус тили сүйлөнбөйт, мамлекеттик тил катары, расмий тил катары колдонулбайт да, алар такыр эле орус тилин билбейт, түшүнбөйт экен. Алар же өз эне тилинде сүйлөйт, мамлекеттик тилинде, Азербайжан тилинде, же дүйнөлүк тилде, англис тилинде сүйлөйт экен. Ушул сыяктуу кээ бир мамлекеттер дароо өзүнүн угуна коюптур. Мисалы Өзбекстан башынан эле аларда союз учурунда деле маселе болгон эмес, ошон үчүн аларда өзбек тили мындай мамлекеттик тил болду, боло албады деген маселе деле коюлбайт ал жерде. Ал башынан эле өзүнүн тилин бербей, өзүнүн угунда өнүгүп келген. Мына биз менен Казакта маселе бар. Казактарда кыргыздар сыяктуу көчмөн калк болгон үчүн жана көрүнүшүбүз окшошураак. Орустар келип шаарларды тургузуп, борборлоштурулган бийликти, административдик бөлүнүштөрдүн баарын тургузуп уюштургандан кийин анан ошого бизди көчмөндөрдү ошого ыктатып көндүрүштү. Биз аны көнүп көнбөй, түшүнүп түшүнбөй, аралашып атып, анан өздөштүрүп чекесине жүрүп отуруп анан келдик. Анан ошондо алды өздөштүрүлгөндөр кызмат жолунан жогорулап, бир топ ийгиликтерге жетишип, дүйнө таанып, четке чыгып дегенде кыргызды даңазалап атын чыгарганга ушундай мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн көргөндөн кийин кокуй анда орус тили аркылуу баары болот турбайбы деп анан союзда ошондой ыктап кеткен. Анан ошондон азыр дагы эле арыла албай атпайбызбы? Илгеркидей биздин тагдырыбызды чечкен Москва жок.
Москва бар, бирок биздин тагдырды алар чечпейт, өзүбүз чечишибиз керек деген эгемендикке келген соң өз алдынча өнүгөлү деген маселе болуп калды. Эми бүгүнкү күнгө кайтып келсек, бул кыскача тарыхый жагы. Экинчи жагы 89-жылы мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Кыргыз тили мамлекеттик тил болот деп. Союздун акыркы жылдарында, 2 жылдан кийин союз тарады 91-жылы. 89-жылы ошол мыйзамды кабыл алгандан кийин бул чоң мындай бир кайсы бир деңгээлде жетишкендик ийгилик болду. Ошондо бизде улуттук аң сезим кайра баягы 85-жылы кайра куруу, демократия, гласность деген бир уран чакырыктар менен баягы союздун эң акыркы деми менен көп нерсе өзгөрүлө баштады. Ошондо биз улуттук аң сезим козголуп, ошондо мамлекеттик тил, кыргыз тилин мамлекеттик тилге айландырыш керек деген аракеттер болуп, мыйзам кабыл алынды. Бирок тилекке каршы ошол толук кандуу андан ары жылбай койду. Ага биз жөн эле юридикалык макам бердик. Мындайча айтканда де юра мамлекеттик тил болду, де факто баягы эле кабылында калды. Бардык расмий иштер ошол эле көнгөн орус тилине кете баштады. Мисалы, мамлекеттик тил дегенде биз бүгүн дагы көбүбүз ага эне тилге карата мамиле жасагандай болуп атабыз да. Мамлекеттик тил деген бул бир элдин эне тили эмес. Мамлекеттик тил бул мамлекеттин тили. Мамлекетте канча улут жашабасын, ошол элдердин баары, улуттун өкүлдөрүнүн баары ошо бир тилде сүйлөп, бир тилде иштеп, бир тилде иш кагыздарын жүргүзүп, баардык мамлекеттин тармагында эмне болбосун, ишмердүүлүгү бүт ошол тилде жүрүш керек. Мисалы, жөнөкөй эле салыштыралы. Россияда 200-гө жакын улут этностордун өкүлдөрү жашайт. Бирок мыйзамдарынан баштап калган бардык тармактарында билим берүү, илим жааты, маданият, эмнеси болбосун, саясаты бүт баары бир эле тилде иш жүргүзүлөт. Башка улуттардын эне тилдерин баягы өнүктүрүү, окутуу ал маселеси орду менен, бирок мамлекеттик тил бир эле тилде. Мисалы, мамлекеттик бийлик өкүлү мамлекеттик тилди билмейин иштей албайт. Мамлекеттик тилде иш кагаздары бар, мамлекеттик тилде гана иш жүргүзүлөт деген мындай кадыресе мыйзам черемдүү көрүнүштөр бар да. Мейли Россия менен дайыма эле ушундай бир алака мамиле ушундай болуп атат десең, башканы коелу. Европанын кайсы мамлекетине барбаңыз, барып эле жүрөбүз. Турцияга барыңыз, башка мамлекеттерге баргыла. Мындай калыптанган, союзга тиешеси жок калыптанган мамлекеттерди алып карап көрөлүчү. Ошол мамлекетте мамлекеттик тили кайсыл тил болсо, улуттардын көп аздыгына карабайт. Көп улуттуубу же моноулутпу мындай мамлекет аны карабайт. Иши кылып мамлекеттик тили барбы? Болду. Ошол тилде бала бакчасынан баштап билим берүү тармагы толук кандуу, илими да ошондо дагы, өндүрүшү, чарбасы баары, саясаты да бар дагы, медицинасы дагы, юриспруденциясы да бар ошол тилде жүрөт да, мыйзамдары да ошол тилде чыгарылат, иш кагаздарын баары ошол тилде жүргүзүлөт. Анан эмнегедир ошол мамлекетте башка улуттун өкүлдөрү жашаса дагы, башка мамлекеттен барып көчүп барып ошол жактын жарандыгын алса дагы эч ким талап кылбайт экен. Менин тилим кайда калат? Эмне үчүн мен ал тилди түшүнбөйм, түшүнбөсөм жашай албаймбы деп мындай суроо да туулбайт, андай ой да келбейт. Бизге келип эле мамлекеттик тилдин макамына тиешелүү маселе көтөрсөң эле бүттү. Башка улуттарды басынтуу, анан башкалар түшүнбөй калат, анан орус тилдүүлөр эмне болот деп эми биздин мамлекет Кыргыз Республикасы деп аталса, кыргыз тили мамлекеттик тил болуп аткандан кийин бул жерде мамлекеттик тил дегенден кийин демек мамлекеттин баардык тармактарында ошол кыргыз тили өзүнүн татыктуу ордун ээлеш керек. Эмне үчүн ушундай суроолор жаралып атат да, мисалы? Себеби эч ким үйрөнгүсү келбейт. Эч ким ошол тилге өткүсү келбейт. Калыптанган нук бар да, мисалы ошол эле өкмөттүн иши дейлиби, кайсы тармак министрлик ведомстволор болбосун, ошол эле билим берүүнү айталычы. Башкасын кой, билим берүүнү. Мына билим берүүдө биз мамлекеттик тилди толук камсыз албай атабыз дагы деле. Билим берүү бул чоң тармак, түшүнүктүү. Билим берүү мисалы бала бакчадан башталат, мектеп, анан баягы кесиптик окуу жайлар кетет, жогорку окуу жайлар, башталгыч, орто, анан жогорку окуу жайлар кетет. Мына ошол жерде мисалы мектепте жаманбы, жакшыбы кыргызчада окутуп атабыз, анан аралаш, анан орус тилинде окутуп атабыз. Басымдуулугу мамлекеттик тилде. Мейли, анда маселе мындай бир чечилет деген деп коелучу. Бирок жогорку окуу жайына келгенде, жогорку окуу жайда бизде мисалы 30га жакын мамлекеттик окуу жайлар бар. Анан бир 50дөй жеке менчик окуу жайлар бар. Баш аягы бир 80 тегерегенде жогорку окуу жайларыбыз бар. Ар тармакта. Ошол окуу жайлардын бир 80%га жакыны
же болбосо жалпы жонунан жогорку окуу жайларында 80% тегерегинде окутуунун тили орус тилинде өтөт. Расмий тилде деп коебуз да. Мамлекеттик тилде окутуу жүргүзүлөт, бирок кайсыл багыттар боюнча? Биринчиден кыргыз тили филология сөзсүз, тарых болушу мүмкүн, анан баягы кээ бир гуманитарий багыттар, гуманитардык багыттар, философия болушу мүмкүн. Анда дагы баарында эмес. Ушундай чакан эле тармактарда мамлекеттик тилде окутат болду. Анан баягы педагогикалык окуу жайлар, мектеп башталгыч мектептерин анан баягы предмет боюнча мугалимдер даярдаганда ошол жерде талап боюнча кыргызча окутушат. Бирок калган тармактары эми билим берүүдөн сырткары дагы эмне деген тармак бар? Ошол эле медицинадан баштайлы. Бизде бир дагы медициналык окуу жай жок, мамлекеттик тилде окуу жүргүзүлгөн. Тайпаларды ачып коет, бирок толук кандуу окутууну жүргүзө албайт. Азыр буга дагы кайтып келем. Медицина деп коелу, архитектура, курулуш, транспорт жаатында, өндүрүш жаатында, дагы эмне жаатында, айыл чарба деп коелу, юриспруденция, экономика кетип берет. Тармак боюнча бүт окуулардын баары жогорку окуулар жайында. Ошо адистикке окуйм деген балдар келип окуйт дагы, жалаң орусча окуйт дагы, анан бир кесиптин ээси болуп дипломун алат. Анан ал барып кайда барат? Мамлекеттик кызматка барат. Мамлекеттик кызматка барганда ал жерден мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзө албайт, мамлекеттик тилде өзүнүн оюн жеткире албайт, мамлекеттик тилде өзүнүн ишин жүргүзө албайт. Себеби ал мамлекеттик тилде ошол адистик боюнча эч нерсе окуган эмес. Ал башка тилде окуган. Ошол көнгөн тилинде, ыктаган тилинде ишин уланта берет. А бул жерден саясат, биз мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия ошол мамлекеттик кызматкерлерди мамлекеттик тил билүүсүн талап кылабыз. Ушул жерде жана мыйзам долбоору боюнча сунушталган чоң талкуу жаратпадыбы бул? Ооба. Кээ бир айрым депутаттар чыкты, мен кыргыз тилинде билбесем эмне кылайын депчи. Ушул нерселер негизи ушул мыйзам долбооруна да кеңири токтолуп кетсеңиз, сиздер эмнени сунуштап атасыздар бул мыйзам долбоорунда, анан ошол эле учурда ушул мыйзам долбоорунда жана мектептерде жыл сайын экзамен тапшырып туруш керек кыргыз тилинде деген нерсе бар экен. Бул сунуштагы ушул мындай эки ача пикирди жаратып атат да. Кээ бир мисалы өткөндө депутат Кокулов бизге эфирге келди эле, ал каршы болуп атат. Мисалы 1-класстын баласы кантип тапшырат кыргыз тилинде дейт да. Ошолор боюнча кеңири токтолуп кетсеңиз. 1-класска мектепке алууда экзамен деген маселе жок болуш керек. Ал жерде класстан класска көчүрүү боюнча экзамендер бар. Мен ошо билим берүү тармагына келгенде мындай түшүнбөстүктөр көп болуп атат да. Биринчиден билим берүүдө өзүнүн талабы боюнча, биз дил окуттук го. Мындай биздин убакта башкача эле. Биздин убакта эгерде кайсы бир сабактан 2 алып калсаң, көчпөй калып кийинки жылга калтырчу. Мен таң калганым быйыл дебедимби? Деги эле могу акыркы жылдары деги эле азыркы заманбап биздин билим берүү тармагында 2-чи жылга калуу дегенди угуп элек. Жок да. Мында ойлонуп көрсөң бүт барып сону окуп атат деген сөз да. Бирок маселе андай эмес да. Чындап жөн эле чоюп барып эле өткөрүп коюп атышат. Анан ушул маселе класстан класска көчүү экзамендери деген бар. Ал мындай билим берүүнүн талабы боюнча белгилүү бир сабактардан экзамен берет. Ошого эле мамлекеттик тил жөнүндө сынакты кошуп коюшкан. Ушуну кошуп койду, болду, бале калды да. Башка сабактан көчүү экзаменин берсе болот экен да, анан кыргыз тилинен кошуп койсо бүттү, азап. Душман болуп калдык да. Чыккынчы болуп калдык. Элге каршы иштеп аткан болуп калып деп түшүнүп атышат да. Ошону эмне үчүн мен ушулардын ушундай ой жүгүрткөндө мен өзүм түшүнө албаган. Бул биринчиден. Экинчиден, жана мен баштап аткан оюмду кайра уланткым келип атат да. Эмне үчүн ушу мезгилге чейин мына азыр айтсам бир 36 жыл болуп калды да мамлекеттик тил мыйзамын кабыл алганы. Сентябрда 36 жыл болот. 89 жыл кабыл алганбыз. Бирок ошо 35 жыл деп коелучу. 35 жылдын аралыгында эмне үчүн ушундай мамлекеттик тил өзүнүн макамына жете алган жок? Себеби ортодон дагы бир жолу мыйзам өзгөртүлгөн 2004-жылы мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам. Анан 23-жылы мына 3-жолу өзгөртүлүп, конституциялык деңгээлдеги мыйзам макамы берилди. Конституциялык мыйзам кабыл алынды. Ошол эле маңыз болгону башка деңгээлдеги мыйзам катары кабыл алынды, анан кээ бир талаптар күчтөндү. Анан ошол 35 жылдын аралыгында
Биз мыйзамды чыгардык, талап тартип бар, ал жерде беренелер бар, ар бир тармакка тиешелүү өзүнчө беренелер так белгиленген. Мамлекеттик тил бул жаатта кандай болуш керек, кызматта кандай болуш керек, мамлекеттик кызматта кандай болуш керек, тейлөө жаатында кандай болуш керек, билимде кандай болуш керек, жарнамада кандай болуш керек, жана башка деген тиешелүү тармактардын баарын камтып, мамлекеттик тилдин орду, күчү, талабы бекитилген. Буга чейинки мыйзамда деле ошондой болгон. Негизинен. Бирок эң таң калыштуу нерсе, мыйзам болгон соң бул тартипти анықтайт да. Анан талапты коет. Эгерде ошол талапты аткарбай тартипти бузса, логика боюнча эмне болот деп ойлойсуз? Мына сиз өзүңүз жеке кандай деп ойлойсуз? Жоопко тартылыш керек. Жоопко тартылыш керек. Тилекке каршы мына ушул азыркы күнгө чейин мамлекеттик тил боюнча мыйзам бузулса же аткарылбаса, жоопко тартуу маселеси деле каралган эмес. Мындай тарыхта болгон эмес да. Биз ушундай кеңпейил экенбиз да. Талапты койдук. Эң кызыгы эмне деген мыйзамдар бар? Эми тиешелүү жана талап тартипти камсызган мыйзамдар бар. Кээ бир декларативдик мыйзамдар бар, алардын жөнүндө маселе жок. Мисалы, майрам жөнүндө жана башка. Мындай кадимкидей талапты күчтөп, мындай бир тартипти орноткон мыйзамдар бар. Ошол мыйзамдар аткарылбаса же бузулса, сөзсүз түрдө анын жоопкерчилик маселесин карап, жазасы каралчу да. Мисалы, административдик жаза деп коелучу. Бул жерде эми баягы чоң жаза маселе жок. Административдик эле жаза. Эскертүү берүү, айыппул салып коюу, жөндөп коюу деген сөз да. Мына ушул болбогон үчүн мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам ишке ашкан эмес. Себеби талап турат, мындай сурай бересиң, бирок аны эч кайсы бир адам аны аткарбай койсо же бузса, одоно бузган күндө дагы эчтеке кыла алчу. Эч ким сураган эмес. Сураган да эмес, жоопко да тарткан эмес, эчтеке болгон эмес. Себеби буга чейин бизде юриспруденцияда, бизде укук бузуулар кодекси деп бүгүн аталат, мурда административдик кодекс деп аталчу. Ошол кодексте башынан аяк карап көрсөңөр, Кыргызстанда эмне болгон мыйзамдар бар болсо, ошол мыйзамдар бузулса, аткарылбаса, анда баланча чара көрүлөт деп бүт жазылып турат. Ал жерде эркин ажыраткан өзүнчө тартиби бар да. Эми укук бузуулар бул жеңил кодекс, ал жерде жанагы көбүнесе айыппул, тиги бул менен чектеле турган жазалар. Анан ошол жерге келгенде мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын бузулушу же аткарылбашы боюнча деле маселе болбоптур. Биз быйыл ошону киргиздик. Ошону сунуштап койсок мыйзам долбооруна, жазалоочу органга айланып баратасыңар деп ушундай сынга кабылдык да. Анан маселе жазалоочу органда эмес да, маселе андай болсо анда бул кодекстин жоюп салалы анда. Мыйзамдарды кабыл ала бергиле депутаттар. Анын чара көрүү маселесин унутуп эле коюш керек, анда жазалоочу болуп калат турбайбызбы деген мындай мыйзам ченемдүү суроо туулат да. Түшүнбөйт экен да ушундайды. Анан же атайын түшүнбөйбү, же түшүнгүсү келбейби, мен ал башка маселе албетте. Анан ошо мыйзам долбоорунда биз мындай болдук. 23-жылы жаңы редакциядагы конституциялык макамы бар мыйзам кабыл алынды мамлекеттик тил жөнүндө. 23-жыл, мына 2 жыл болду, июлда кабыл алынган. Биз ошол талап боюнча жаңы мыйзам кабыл алгандан кийин ошол мыйзам мамлекетте башка кайсыл тармактарга тиешелүү мыйзамдар менен чогуу иштей турган болсо, анда ошол мыйзамдарды бул жаңы кабыл алган мыйзамга ылайык келтирүү боюнча иштер жүрүш керек. Анан ошонун баарын биздин юристтер карап чыкты дагы, 18 мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча бир мыйзам долбоорлорун 2 топтомун иштеп чыктык. 2 топтом дегени 7 конституциялык мыйзам, булардын макамы бөлөк. Анан 1 кодекс, 11 жөнөкөй мыйзам. Ошентип 18 мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорлорун иштеп чыгып, анан макулдашуудан өттүк, баарын нерсесинен өттүк, анан жогорку кеңешке сунуштап өткөндө биринчи окуудан аябай чоң талкуу жаралды. Бир аз оңдоо түзөөлөр менен анан 2-3 окуудан жогорку кеңеш карап кабыл алды. Анан ал жерде башында түшүнбөстүк болуп, ушундай баягы каршы пикирлер кабыл алынбаган нерсе байкалды. Анан мен таң калганым, жогорку кеңеш өзү кабыл алган 23-жыл кабыл алган мыйзамдын талаптары кандай турса, биздин конституциялык мыйзамда, ошол эле талаптар берки мыйзамга ылайыкталат да. Мисалы, мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тилди билүүсү талап деп коллонгон. Мамлекеттик кызмат жөнүндө да тиешелүү кызмат адамдары жөнүндө ар бирөөнүн өзүнүн тиешелүү мыйзамдары бар да. Мисалы, соттор жөнүндө болобу, прокуратура боюнча болобу, нотариат болобу, жогорку кеңеш болобу, президент болобу, кимиси болбосун. Анан ошолордун мыйзамдарында, аракетте мыйзамдар дейт эле, мамлекеттик тилди билүү талабы жок болсо, ошону киргизип атабыз да. Ылайык келтириш үчүн. Ошону киргиздик, болду, балай калдык. Өзгөчө мен таң калганым, баардык кызмат адамдарына эч ким эчтеке болгон жок, анан жогорку кеңешке келгенде ошол жерден бир чоң чатак чыкты. Чоң талкуу ошондо жаралды. Эмне үчүн биз мамлекеттик тилди билишибиз керек?
Биз деген элдин өкүлүбүз. Мен билбей туруп деле келишимибиз керек деген пикирлер айтылды да. Анан ушул жерге кайра келгенде эле мындай бир жөнөкөй эле эл аралык тажрыйбага деле таянып көрөйлүчү. Ошол эле Россия деп атабыз. Мына бизде расмий тил макамы бар, орус тили бар да. Эми Россия менен канча 2 кылымдан бери мындай тарыхыбыз, багытыбыз, жолубуз бир болуп калган үчүн алыстап кете албай атпайбызбы? Азыр деле мындай байланышыбыз бар. Азыр деле алар менен экономик, социалдык мамиледе биз кызматташып атабыз. Эми кеп анда эмес. Жаман көрүүдө дагы эмес. Мен жөн эле салыштыралы. Ошол эмне үчүн Россияда мыйзам чыгаруу органына Россиянын мамлекеттик тилин билбеген бир адам келип иштей алабы деген бир суроону берип көрдүбү бирөө? Мындай акылга сыйбаган нерсе да. Россия мамлекетинин мыйзамын чыгараткан жерлерге кантип анан орус тилин билбеген адам барсын? Болбойт да. А Россияда эмне деген улут жашайт? Кайра эле кайтып 200-ге жакын улуттун өкүлдөрү жашайт. Ошончо да мамлекеттик тил мыйзамы бар аларда. Алардын башка мыйзамы кандай көрсөтүлсө, ошонун талап эрежеси боюнча бул нерсе мындай эч ким талдоого албайт, каршы да болбойт, суроо да жаратпайт. Бизге келгенде эле суроо. Ушундай эле нерсе башка мамлекеттерде өздөрүнүн мамлекеттик тили болуп турса, анан ошо мыйзам чыгаруу бул баягы бийликтин 3 бутагы бар да. Бир бутагы, бул эң чоң бутактын бири да мыйзам чыгаруу. Мыйзамга жараша калган иш жүрөт. Анан ошол мыйзам чыгаруу бийлигине бара турган адам ошол кайсы мамлекет болбосун, ошол мамлекеттик тилин билбесе, кантип мыйзам жазат? Сиз ушундай пикирлерди кандай кабыл алдыңыз? Мисалы, кыргыз болуп туруп, өзү мамлекеттик кызматта иштеп атат, бутагында ошол мыйзам чыгаруу башка, э? Анан мен кыргыз тилин билүүгө милдеттүү эмесмин. Ошол түшүнбөстүктөр ошондон болду да. Ошондой пикирлер айтылды, бирок эми биз өзүбүздүн ишибизди тууралап барып сунуштадык, андан калгандарын депутаттар өздөрү чечти. Бирок каршы болду, бирок макул болду дегендей. Бирок ошону жалпы элге түшүндүрүү биздин милдетибиз да. Анан эң кызыгычы, буну эгерде биз тил комиссиясы өзү ойлоп таап, ушуну депутаттар ушуну билгиле деп биз жеке өзүбүздүн бир демилгебиз менен ошол маселе болсо, анда башка бир жөн. Болбосо кабыл алынган мыйзам, өздөрү кабыл алган мыйзамда кайра өздөрү каршы чыгып атат да. Эгер анчалык эле туура эмес болсо, эмне үчүн 2 жыл мурда өздөрү эле аны ошол жерден эле алып салган жок? Конституциялык мыйзамда жазылып калдыбы, Жогорку Кеңештин депутаттары мамлекеттик тилди билүүгө тийиш деп. Анда ошол Жогорку Кеңешке баягы шайлана турган шайлоо кодекси боюнча Жогорку Кеңешке депутаттардын ошол жеринде талаптарын ошону киргизип атабыз да. Экөө мындай бири-бирине каршы болбосун деген эле сөз. Эгерде андай түшүнүк болсо, анда эч агы эле 2 жыл мурун анда аны киргизбей эле коюш керек болчу. Бирок өздөрү киргизишкен. Анан кайра биз ошону тууралап келсек, кайра ошону кабыл албаганы мен үчүн аябай мындай түшүнүксүз бир кызык маселе болду да. Бирок аягында эми түшүнүп кабыл алышты. Мен баары дебейин, айрым депутаттар эле гана мунун пикирлерин мындай каршы пикирин билдиришти, бирок негизинен депутаттар колдоп беришти. Анан ошол талаш жараткан ошол эле нерселер болду негизинен. Ушул талап коюлуп атпайбы? Мамлекеттик кызматкер кыргыз тилин билүүгө милдеттүү деп, э? Анан кандай жоопко тартылат эгер билбесе? Кандай чаралар, кандай негизде ишке ашат? Сиз жогоруда айтпадыңызбы ушул бар ошол нормалар, бирок ишке ашпайт, эч ким сураган эмес депчи. Эми биз быйыл ошону киргиздик. Азыр ошол мыйзам долбоорлор Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынды буюрса. Эми бир айдын ичинде президентке кол коюуга жиберилет. Президент кол койгондон кийин анан күчүнө кире баштайт. Мына ошондо күчүнө киргенде, анда эми ошол мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамдын аткарылышы боюнча ошол эмне ченемдер, эмне талаптар болсо, ошол боюнча мындай көзөмөлдөө иши жүрө баштайт. Эми ошолор бузулса, аткарылбаса, анда чара көрүү маселеси менен, ошол механизм менен мындай тизгиндесе болот деп коелучу, жөнөкөй айтып айтканда. Буга чейин ал нерсе болгон эмес. Ошол механизм кандай иштейт? Кеңири токтолуп кетсеңиз. Кандай иштейт? Укук бузуулар кодекси боюнча ошол мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам эгер бузулса, алгач эскертүү берилет. Анан башында биз эскертүүсү жок эле дароо эле ушундай чара көрүү маселесин жазганбыз. Анан ошону аябай катуу кабыл алышып, жок мындай болбойт, тил билбесе анан айып пул төлөйбү деп ушундай бир суроолорду беришти. Биз сунуштаган мыйзам долбоордо так эле дааны жазганбыз. Мамлекеттик тил боюнча тил мыйзамы бузулса деп коебуз. Анан ошондо жеке, анан юридикалык жактарга деп коелучу, белгилүү өлчөмдө айып пул салынат. Анан ошондо атайын эскертүү деп туруп, мындай 2 пункттан кийин 3-пункт катары эскертүү деп киргизип койдук да, ал жерде жазып атабыз. Тил билүү боюнча талаптар бул бирине жайылтылбайт. Бул деген эгерде мыйзам көп тармакта да, тил билүү талабы бул бири-бирине да бар.
мамлекет кызматкер тил билиш керек. Ошол тилди билбесе кайсы бир кызматкер ал боюнча алып айыппул төлөбөйт. Мыйзам антип иштебейт. Тилди бузса, мисалы мен жөнөкөйлөп айтат, анан кайсыл убакта дейт да. Мисалы айтайын. Баарыбыз да азыр баягы көчөдөн басып турсаң көзгө сайыла турган бир оркоюп көрүнө турган бир жарнама маселеси. Мына жарнама жөнүндө мыйзамда турат. Мамлекеттик тилде, анан расмий тилде. Мамлекеттик тилде биринчи жазылат, расмий тилде экинчи. Мамлекеттик тилдегиси тексти чоң шрифт менен жазылат, расмий тилдегиси кичирээк жазылат. Бүт жазылган. Бирок аны эч ким аткарган жок. Мына ошондой жарнама көрсөк, аныкталса, эгерде мыйзам бузулуп атса, анда болду. Анда ошол боюнча айыппул салынат. Буга чейин бир дагы жарнама берүүчүлөр андай чарага кабылган эмес. Экинчи маселе, мекемелердин аталыштары көрнөк деп коюлат. Жарнама деген ал түшүнүктүү, ал коммерциялык багытта. Көрнөк деген мисалы мекеменин аталышы, дүкөндүн аталышы, министрликтин аталышы деп коелу. Эмне болбосун, көрнөк. Орусча айтканда вывеска. Ошол жерде мамлекеттик тилде болуш керек. Анан расмий тилде да болушу мүмкүн. Бизде көп жерде андай эмес да. Эгер ошондой көрүнсө, мындай мыйзам бузулду, анда айыппул салат. Кимге? Ошол мекеме жетекчисине. Мекеменин ээсине. Дегендей да. Анан ошол сыяктуу кете берет. Мисалы, кайсы тармакта айтпалы, эми мисалы мыйзамда 40 берене бар, ошо 40 берененин биринде географиялык аталыштар болобу, көчөлөрдүн аталыштары болобу, эмне болбосун, мисалы жана көрнөктүү булар дегенде тейлөө кызматы дейбиз. Мисалы ошол жана жалпыга көрүнө маалыматтар деп коебуз, пресс-курант, меню, жана башка дегендер. Мамлекеттик тилде жокпу? Бул тейлөө кызматы да жалпы. Жокпу? Анда мыйзам бузууга жатат. Ана ким жооп берет? Мекеме жооп берет. Уюм жооп берет. Жетекчиси демек. Ошол сыяктуу министрликтер деле. Мисалы билим берүү тармагында биздин мыйзамда жазып турат. Кыргыз Республикасында билим берүү тармагында жалпы мекемелерде башынан аягына чейин санап өткөндө окутуунун жана тарбиялоонун негизги тили мамлекеттик тил болуп саналат. Мына ошого келгенде мен жогоруда мисал айткам. Жогорку окуу жайларда 80% мамлекеттик тилде окутпайт. Расмий тилде. Расмий тилде окутат. Анан чет тилде окутат. Чет тилде окутабыз. Ага кыйналбайбыз. Ага мугалим да табылат. Баары табылат. Мамлекеттик тилге келгенде мугалим да жок, кесип да жок, материал да жок, пособие жок, жана усулдар жок, окуу курал жок, эчтеке жок да. Башкага баары табылат. Бизге келгенде табылбайт. Биз үчүн айтып атабыз, силер жогорку окуу жай бул билим берүүчү мекеме. Ар бир жогорку окуу жайда атайын окумуштуулардын кеңеши бар, атайын институттары бар, кайра даярдоо бар, квалификацияны жогорулатуу багытында атайын бөлүмдөр бар, борборлор бар. Ошон үчүн ал билим берүүчү мекемеде өзү билим берип аткан нерсенин баарын камсыздаш керек да. Onu мамлекеттик тилге коюп, которуп, иштеп чыгып, усулдарын, колдонмолорун баарын кайра иштеп чыкса деле болот да. Каражаттар өз колунда. Чак тагдырын чечип колдоруна тизгинин берип коюшкан. Студенттерден эмне деген каражаттын негизинде коммерциялык багытта өздөрүн актап атышат. Ошо мамлекеттик тилге коюу маселеси деле оңой да. Мындай оңой деп айтпайынчы, койсо болот. Ишке ашуучу маселе. Кыйналат оор, кыйналат, издейт, каражат которот. Бирок жазса болот. Мындай колдон келбеген иш эмес да, колдон келе турган иш. Мына ушул маселени деле айтсак болот. Буга чейин эч ким аны караган эмес, аткарган эмес. Бул мыйзам киргеним ушул нерсеге карап туруп, ушул маселени койсок болот. Баягы адам бир жолу мындай бир сөз угуп кагуу жемейинче өзү мындай кыймылдабайт окшойт да. Эми баягы камчыламайынча. Өзгөрүү болбойт да. Буга чейин жумшак мындай айтып патриоттук деңгээлде тилибизди өнүктүрөбүз, биз кыргызбыз, байыркы элбиз деп айтып эле келатабыз. Манасыбыз менен, төкмөбүз менен, комузубуз менен сыймыктанып бүттүк. Бирок иш жүзүндө эчтеке жок да. Иш жүзүндө эми эгерде башкача болбойбу, анда мыйзам жолу менен кандай кылса, мыйзам жолу менен кетели. Ушул айыппулду айтып атпайсызбы? Негизи өлчөмү канча айыппулдун? 17 миң сом. 17 миң, Маселе 17 миң сом ал деле чоң маселе деле эмес. Кээ бирлер мындай ойлошу мүмкүн, болуптур, эмне болсо бир жолу төлөп коем дейт. Бирок мисалы өткөндө бир жерден ушундай сөз болуп сүйлөшүп атабыз, анан биринчисинде эскертүү гана берилет. Маселе акчасында деле эмес, эскертүү берүүнүн өзү дагы бир маселе туулушу мүмкүн. Эмне? Ал баягы укук бузуулар реестрине кирип калат ошол мекемечи. Мыйзам бузду деген сөз. Ушунун өзү деле ошол мекеме үчүн аброй алып келеби деп мындай ойлонуп көрсөк, тескерисинче да.
Акча төлөбөгөн күндө дагы бирок кайсы бир мыйзам бузулушу боюнча эскертүү алды деген сөз. Демек бул мекеме Кыргыз Республикасында мыйзамды сыйлабайт, мыйзамды бузуп иштейт экен деген сөз да. Ушунун өзү деле ошол мекеменин өзүнө чоң маселе жаратат. Ушуну да жеткире албай атабыз да. Маселе акчасында анын алып байыштын эч ким ойлогон да жок. Ал 17 000 сом болобу, 5 000 сом болобу, кеп анда деле эмес да. Ошону да түшүнбөй атышат. Бирок ушул нерселер азыр мыйзам долбоор сунушталганына көп болду негизи, бир айдан ашты. Жок, эми жалпысынан бир ай деген эсе баягы жогорку кеңеште биринчи окуудан өтүп, анан экинчи окууга чейин бир ай. Ооба. Ага чейин бир жыл иштедик да. Бул мыйзам долбоорун биз былтыр мен кызматка келгенде мартта келдим, биз апрель эмес, май айында биз мыйзам долбоорун иштеп чыгып, анан коомдук талкууга жарыялап, анан министрлер кабинетинде баягы бизде бар да мамлекеттик органдарга макулдашуудан өзүнүн тартип жолу менен өтүп, бир эмес 4 жолу макулдашуудан өттүк. Улам келген сунуштарды кайра кабыл алып, кайра оңдоп, макулдашып, кеңешип атып, баягы жет өлчөп бирге дегенде ошол процесстер баарынан өттүк. Коомдук талкуусунда да болду. Анан коомдук талкууну баягы расмий сайтка да жарыялады. Каалоочулар өз пикирин айтат, сынын айтат. Андан сырткары атайын биздин мекемебизге көп тармакта ушул мамлекеттик тилге байланышы бар тармактын ээлерин, адистерин да чакырып, ал боюнча да талкуу өткөрдүк. Алардын да сунуштарын уктук дегендей. Коомдук баягы уктуруу дегенде, коомдук уктуруу эмес, эми коомдук мындай бир талкуу деп эле болду, ошондой эки түрдө коомдук талкуу өттү. Ошонун баарын анан администрацияга өткөрүп, аяктан дагы ийленип, аяктан бул маселе мындай тигиндей деп оңдоп түзөлүп атып, ошол бир жыл убакыт алды да. Анан жазында жогорку кеңешке түшүп, жогорку кеңештен 5 комитетинен өтүп, анан биздин өзүбүздүн профилдик комитеттен өтүп атканда биринчи окуудан мына ошол жерден биринчи талкуу башталды. Анан биринчи пленардык жыйынга келгенде ал жерден жарылды. Анан ошондон тарта бир айдын ичинде анан эми бир ай өттү. Анан экинчи, үчүнчү окууда карап, берилген сунуштарды эске алып, бир аз оңдолуп, анан буюрса жогорку кеңеш колдоп өткөрүп берди. Бирок азыр ошол жанагы расмий күчүнө кириш үчүн азыр президенттин кол коюусу күтүлүүдө. Ушу жогоруда сиз айтып өткөндөй, негизи бизде тил маселеси жаралбашы керек эле да, чын эле. Сиз айтып жакшы мисалдарды келтирдиңиз. Негизи биз ушул мыйзам долбоорун сунуштоого эмне түрткү болду? Мындай мисалы мурунку мыйзам долбоору менен эле иштей берсек болот деле. Бул жерде маселе түрткүдө эмес, бул жерде бирөөнүн каалоосу эмес, бул талап. Жаңы мыйзам кабыл алынгандан кийин, эгерде ал жаңы мыйзамга жаңы ченемдер кирсе, анда аракеттеги ошол тармакка тиешелүү мыйзамдар менен шайкештеш керек. Аларга ошол оңдоо түзөтүүлөр кириш керек. Бул мындай мыйзам ченемдүү кадамдар да. Бул бирөөнүн ою, демилгеси, бирөөнүн каалоосу эмес. 23-жыл жаңы мыйзам кабыл алынды. 23-жылы ошол жаңы мыйзамды кабыл алып атканда мурунку мыйзамдан дагы кээ бир ченемдер күчтөндү да. Себеби ага чейин аткарылбай келди да. Анан ошолор күчтөндү, такталды, кошумчаланды. Анан ошону жогорку кеңеш кабыл алгандан кийин ошол мыйзамдын өзүндө турат. Эң акыркы беренесинде ушул мыйзамды аракетте башка ченемдик укуктук актылар менен шайкеш келтирүү же ылайык келтирүү максатында иштер министрлер кабинетине жүктөлөт деп. А биз аткаруу органы болгондуктан биз ошонун баарын иштеп чыктык дагы, анан министрлер кабинетинин төрагасынын аты менен анан жогорку кеңешке сунушталды. Бул процедура ошондой да. Бул каалайбызбы, каалабайбызбы мындан өтүшүбүз керек болчу. Болгону кечирээк болуп калды, себеби 23-жыл кабыл алынгандан кийин, эми кеч деле эмес, эми ошол эле жылы башталса болмок, бирок 24-жыл башталып калды. Жарым жылча туруп калдык да, эми баягы биринчи мыйзам кабыл алынды, анан түшүндүк дегенде мындай болдук, анан эми азыр буюрса мындай ишке ашууда. Жакшы, сиз ошо жогоруда айтпадыңызбы, жана Өзбекстанда, кайсы жакта дедиңиз, 35 жашка чейин жаштар, Азербайжанда орус тилин билбейт дедиңиз. А бизде болсо ушул жаштардын кыргыз тилин баалоо кандай болуп атат негизи жаштар арасында? Бизде тескерисинче жаштарыбыз кыргыз тилин жакшы билбейт. Же болбосо мындай билет, кандай десем, биздин мисалы мен дагы бир айтарым, тилекке каршы акыркы мезгилде мындай байкалып атат да, жаштарыбыз тилди мындай тиричилик деңгээлдеги каражат катары гана колдонуп атышат. Жана мамлекеттик деңгээлде билимдин тили, мындай бир кесиптин тили катары колдонулбай атпайбы?
мына ошол бизди өкүндүрүп атат да. Ошол ойдон калып калбаш үчүн биз жанагы нерсени күчтөп атабыз. Эми мамлекеттик кызматкер болом десең, мамлекеттик тилди билишиң талап деп мыйзамга кирип атабы? Эми каалайсың, каалабайсың үйрөнүшүң керек. Мында мурда жок болчу. Мурда кандай болчу? Мыйзам бар болчу. Мамлекеттик тилди билиш керек болчу. Бирок аны эч ким караган эмес, аткарган эмес. Себеби аны бузсаң да аткарбасаң да эч чарасы болгон эмес. Демек билесиң, билбейсиң иштей берчи деген сөз болчу да. Азыр эми андай болбойт. Азыр эми мында милдеттүү түрдө азыр жаңы мамлекеттик кызматка жаңы кирип аткан адам болсо, ал жерде мамлекеттик кызматка алуунун тартибинде талабында жазылып турат. Мисалы, жогорку окуу жайын боюнча бүтүргөн же болбосо кайсы кесиптердин диплом болуш керек, билимдүү болуш керек. Анан мындай болуш керек, тигиндей болуш керек. Анан кээ бир кызмат орундарына талап коет. 5 жыл, 3 жыл стаж болуш керек, мынча жыл иштеген, тажрыйба болуш керек деген сөз. Анан ошол мамлекеттик тилди билүү деңгээли талап турат. Аны жөн эле мамлекеттик тилди кантип тастыктайт? Аны жанагы атайын кыргыз тесттин сынагынан өтүп, мамлекеттик тилди баланча деңгээлде билет деген күбөлүктү алып, ошону тапшырасың, ошондо сени мамлекеттик кызматка алат. Анысы жок, алынбайсың. Жогорку деңгээлде билиш керекпи? Маселе жогорку деңгээлде эмес, жок. Ал боюнча дагы бир нерсе мында толуктап коеюн. Көптөрү түшүнбөйт, эмне кандай болуш керек деп. Эң кызыгы мына 2017 жылы бизде токтом чыккан экен, өкмөттүн токтому ал кезде. 19 жылдан баштап ал талап боюнча, 2019 талап боюнча мамлекеттик кызматкерлердин баары B2 деңгээлинде кыргыз тилин билиш керек эле. B2 деген B2 эмес, C1 деңгээлде. Өтө бийик деңгээл. Эң жогору деңгээл. Эң жогору, андан бир жогору. 19 жылдан бери биз бүт мамлекеттик муниципал кызматкерлер C1 деңгээлде билиш керек эле. Саналуу гана киши чыгат азыр текшерсе. Анчалык билбейт. 19 жылдан бери 6 жыл өттү. Эчтеке болгон жокпуз. Себеби кайра эле баягы маселе. Талап чыга берет, бирок аны жоопкерчилигин эч ким текшербейт да. Эми биз бул мыйзам долбоорун жанагынтип өз күчүнө киргизип атабыз да, буюрса. Жана талабын да коюп атабыз, анан тиги камчысын да коелучу, тиги укук бузуулар кодексине бири-бирине кошуп атабыз. Бирок азыркы жагдайды түшүнүү менен ушундай мамиле кылып, анан биз быйылкы жылды башында министрлер кабинетинен тарабынан атайын жаңы токтом кабыл алдырдык, тил билүү деңгээлдерин аныктоо боюнча. Ал жерде биз убакытты бир аз чойдук, анан деңгээлин бир аз түшүрдүк. Себеби баарын биз билип турабыз. Мамлекеттик муниципал кызматта мынча адам C1 деңгээлде эч ким билбей калат. Биз бул жылдан баштап B1, анан 27 жылдан баштап B2 деңгээлин коюп атабыз. Бир топ жеңилдеттик. Акырындык менен. Анан жана бул мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер. Ал эми жана бюджеттик мекемеде иштегендер, мисалы билим берүү тармагында мугалим, анан баягы саламаттык сактоодогу дарыгерлердин баары көп да булардын масса. Буларга андан төмөн түшүрүп атабыз деңгээлин. Этностук азчылыктарга андан да төмөн түшүрүп атабыз. Демек шарт да түзүлүп атат да. Жөн эле күчкө салып эле сен бил эмес, убактында берип атабыз, мөөнөтүн чөйүп атабыз, деңгээлин түшүрүп атабыз, ылайыктуу. Анан мөөнөт өткөн сайын деңгээл көтөрүлүп турат. Анан ошолорго да шарт түзүү боюнча баардык мекеме жетекчилеринде ошондой талап коюлуп атат. Эгер учурда кызматта иштеп аткан же кызмат өтөп аткан аракеттеги кызматкерлер болсо, алар тилди билбесе, мамлекеттик тилди билбесе, анда аларга шарт түзгүлө. Окуткула шартын, убактысын бөлүп бергиле деп. Демек шарт түзүү жагында камдап атабыз. Буга чейин андай эмес болчу, билсин болду. Демек мындай жөн эле талап тартипти күчтөй бербей, биз ошого дагы ылайыктуу шарт түзүп, баягы түшүнүү менен мамиле кылып, ошондой бир жолдорду сунуштап атабыз. Андан сырткары, мисалы, мына биз мыйзамдан чыгып кете албай атпайбызбы жантан бери. Бизге жогорку кеңештен дагы көп нерсе ушундай, ушул мыйзам талкууга алып атканда сындар көп айтылды да. Мына комиссия силер мыйзам эле талап тартип деп атып эле мындай бир камчылап эле жатасыңар, бизди башкарып эле өкүм сүйлөп эле. Ошол тилди үйрөткөнгө бир шарт түздүңөрбү деп суроо беришти да. Анан албетте бир жактуу эле кетпей, бир эле мыйзам менен баарын чечебиз дегенден биз алыспыз. Мыйзам өзүнүн жол талабы менен кетет. Бирок андан сырткары комиссия тарабынан бир топ жылдан бери ошо азыркы учурда замандын талабына ылайык ошо мамлекеттик тилди же болбосо кыргыз тилин үйрөтүүгө болгон бир азыркы замандын куралдары дейбизби, колдонмолорун биз да колдонушубуз керек деп. Анан мына акыркы 2 жылда биздин иштеп чыккан кээ бир продуктылар жөнүндө сөз кылайынчы. Мисалы бизде тил боюнча улуттук комиссия, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия
мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программа бар. Ошонун алкагында иштейбиз. Бюджеттен каражат бөлүнөт. Программа иштелгенде ар тармак мамлекеттик органдар менен макулдашылат. Жөн эле бирөө каалоо менен эмес, кадимкидей өкмөттүн макулдашуудан өтүп, талкууланып, ийленип, анан бекитилет дагы, ага каражат белгилүү өлчөмдө каражат бөлүнөт дагы, анан ошол иш чаралар планы түзүлүп, ошонун негизинде иш кылабыз. Анан азыркы мына өзгөчө акыркы 5 жылда жалпы дүйнөлүк өнүгүү жолунда бизде санаа иптештирүү бул биринчи орунга чыкты. Бардык нерсе санаа иптештирилип атат. Экинчиден мына акыркы мезгилде жасалма интеллект деген күчтүү орун атат. Анан баягы кагаз жүзүндөгү бардык иш кагаздардан ошо санаа ипке электрондоштуруп өтүп атабыз. Ошол жагын эске алуу менен биз бир нече продуктулар иштеп чыктык ушул жакта санаа иптештирүү жаатында. Алгач ошол кандай десем, мындай десем, мына бир ай болду элек жакында биз айтил акыл ачкычы деген улуттук платформаны жалпы колдонууга баягы ачыктадык, же болбосо таанатын өткөрдүк. Бул кадимки эле сайт 3w.checkit.itil.kg деген. Ушу каалаган жаран, дүйнөнүн каалаган жеринен ушул сайтка кирет. Ал жерде негизинен 6 программдык камсыздоо бар. Анан ошол 6 программдык камсыздоолор бул биздин улуттук комиссия тарабынан 4-5 жылдан бери иштеп аткан эмгегибиз. Эң алгачкылары мында 22-23 жылдан бери келаткан бул жанагы стандарттуу талаптар, жасалма интеллекттин негизинде иштелген. Бул үндү текстке айландыруу, текстти үнгө айландыруу. Мындай программдык камсыздоолор дүйнөдө 10-15 жыл мурда эле бар болчу. Бирок кыргыз тилинде жок болчу. Себеби кыргыздын кээ бир тыбыштарын, тамгаларын тааныбайт эле да. Же тамгасын тааныбайт, өбүн, же болбосо фонемасын да тааныбайт да. Эгерде үндү текстке айландырсаң айландырбайт, же болбосо текстти берсең аны да үнгө айландырбайт. Себеби ошол тамгаларды таануучу эмес. Анан ошонун баарын эске алуу менен ошол программалык камсыздоолор иштелип чыккан. Мурун эле иштелип чыккан, бирок колдонууда жок болчу. Ал себеп баягы улам кадам менен жасалат. Андан сырткары жасалма интеллектке негиз боло турган 2 программа камсыздоо бар. Бул семантикалык анализ менен тексттерин генерация талдоосу деген. Бул кадимки жанагы жасалма интеллект кандай текст болбосун ошонун баарын түшүнүп, үйрөнүп, мааниси, мазмуну эмне экенин түшүнө турган бул чоң программа камсыздоо. Бул мындай аны продукт катарында көрсөтпөйбүз, бирок ошол 2 программанын негизинде биз анан жана чатты иштеп чыктык. Чат-бот деп коелучу. Бүгүнкү күндө баары дүйнө жүзүндө баары мындай эң жигердүү колдонуп аткан ChatGPT деген бар. Анан дагы бир 2-3 компанияныкы бар дүйнөлүк. Мына ошол сыяктуу биздин өзүбүздүн Кыргыздын улуттук платформада жайгашкан ошондой чат-ботубуз бар. Айтил чат деп койдук. Ал жерде кандай суроо бербеңиз, ошол кыргызга тиешелүү, кыргыз тилиндеги маалымат, дүйнөлүк маалыматтар да болот, бирок негизинен кыргыз тилинде, негизгиси кыргыз тилинде. Былтыр жылдын аягы менен бүтүргөнбүз 4-чү программа камсыздообуз бул котормо кызматы. Бул кадимки баягы Google Translate, же болбосо Яндекс переводчик деп биз буга чейин кыргызга башка тилден кыргыз тилине которуу, же кыргыздан башка тилге которууга келгенде биз ушул котормолорду кызматын колдончубуз. Быйыл болсо, былтырдын аягы, быйыл жыл башы менен аны таанытып өткөрдүк. Кыргыз котормо кызматын иштеп чыктык. Ал жерде дүйнөлүк 10 тилден кыргыз тилине которот, анан кыргыз тилинен дүйнөлүк 10 тилге которот. Азыр бир маселени жаңы көтөрүп атабыз, улуттук тил корпусун түзүү боюнча. Бул ошол тил корпусун түзгөндө кыргыз тилинде колдонулуучу бардык сөздөрдүн тизмеги, кайсы учурда кайсы сөз кандай жалгашат, уңгу мүчөсү, уланышы, тигинеси, бунусу, анан контекст боюнча кайсы учурда кандай маанини камтыйт, анын антонимдик, синонимдик маанилери болсо деген баарын тизмектеп, илимий негизде ошондой бир чоң маалымат базасы түптөлүш керек да. Ошол дүйнө элдеринде, алдыңкы мамлекеттерде бул тил корпустары негизинде жасалма интеллект иштеп, каалаган суроого так жооп берип атпайбы? Биздики азыр ошол улуттук корпус иштелдик, бирок ал иштелбесе дагы болгон маалыматтын негизинде дагы бир топ маселе жылыш болду ал дагы. Эми ушул маселе улуттук корпусу тизилсе, иштелип чыкса тил корпусу, анда кындыксыз иштеп баштайт. Бул 4 программалык камсыздоо, анан экөөнү быйыл жакында эле киргиздик. Мына бир ай болду. Бешинчиси бул видео котормо кызматы. Видео котормо кызматы бул мисалы дүйнөлүк англис болобу, немис болобу, же орус тилиндеги бир маалыматтарды, видео маалыматтар, мисалы жаңылык деп коелу, же билим берүүчү контент деп коелу, же кайсы бир маалымат, видео маалымат болбосун, ошону дароо кыргыз тилине которуп берет да.
Анан акыркысы бул OCR кызматы деп койдук. Бул жанагы сүрөт түрүндөгү тексттер болот. Мисалы, жөнөкөй эле турмуштук мисал айтайынчы, бир кыргыз тексти көрүп алдыңар көчөдөн, телефонго тартып алдыңыз. Анан сиз журналистсиз, сиз ошол текст менен иштешиңиз керек, редакциялап. Сүрөткө тартып алганды кайра бирден терип отурбай, биздин ошол кызматыбызга келип ошону жүктөп койсоңуз, ошол сүрөттөгү текстти текст файлына айландырат да, аны Wordко салып туруп, кадимкидей редакция ишин уланта бересиз. Мурда бул Adobe программасы менен дүйнөлүк тажрыйбада бар болчу. Кайра эле баягы биздин кыргыз тамгаларына, кыргыз үндөрүнө байланыштуу болчу. Ыңды тааныбаш үчүн, тааныбаган үчүн алар бир беле белги коюп койчу. Анан биздин журналисттер өсүбү же үйсү кайсы анда экен деп өзү түшүнүп, редактор түшүнүп, анан ошо текстти жасачу да. Азыр бул автоматтык түрдө ошол программа өзү жасайт. Мына ошондой 6 программаны камсыздоонун камтыган улуттук платформабыз IT-KG деген. Эме боюнча, окутуу боюнча сурагым келип атат да, мамлекеттик кызматкерлерди кыргыз тилин окутуу, Ал боюнча бул жакта ушул жерде мисалы окуткула деп атабыз дебедиңизби жогоруда, окутканда каражат жагы келип такалат да бул деле. Анан каражат жагы кандай болот, кандай негизде окутушат, ошол суроолорго жооп. Эми окутуу боюнча мына бизде комиссиянын курамында окуу борборубуз бар атайын. Ошо мамлекеттик кызматкерлерди, мамлекеттик органдарда кызмат өтүп аткан кызматкерлерди, муниципалдык кызматкерлерди мамлекеттик тилге окутуу деңгээлдери боюнча А1ден баштап Б2ге чейинки деңгээлде окутуулар бар. Буга чейин окутулуп эле келген, дагы деле уланып атат. Анан каражаты маселеси мындай, биз эми бюджетте баарын окутабыз дегенден андай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Жанагы токтомдо белгиленгендей ар бир мекеме жетекчилери ошондой шарт түзүү маселеси каралган, өздөрүнүн бюджетин эсебинен же сырткары өздөрү мындай мыйзам жол берген булактардан таянып деп. Анан бизге ошо окуу борборуна келип кайрылганда кадимкидей акчасын, каражатын төлөп мекемелер кызматкерлерин окутат. Окутуп эле келген буга чейин. Кээ бирлер өздөрү жеке каражатын эсебинен окутат, эки түрдүү. Ал маселе мындай каражат жок деп токтоп калдык деген иш жок, окутулуп эле келет. Андан тышкары биздин программанын алкагында биз атайын белгилүү өлчөмдө каражат бөлөбүз. Ошол боюнча дагы окутуу процесстери жүргүзүлөт. Буюрса. Анан окутуу боюнча айтып коелу, ошол биринчиден ошо окуу борборунун мүмкүнчүлүгү бар, ошондой окутуу. Андан тышкары биз кайра эле жанагы азыркы замандын талабы болгондой дүйнөдө эң мындай тил үйрөтүү жаатында мындай эң алды болгон Duolingo деген мобилдик колдонма бар. Билгендер бар, 100дөн ашык тилди үйрөтөт ал жерде. Дүйнөлүк тилдер үйрөнсө болот да. Анан биздин комиссиядагы 22-жылдары кайрылып ошол Duolingo'га биздин кыргыз тилин киргизип, биздин тилди да ошентип үйрөтсөкпү деп кайрылган экенбиз. Анан бирок баягы дүйнөлүк кырдаалга байланыштуу биз баягы Украина менен Орустун ортосунда согуш болгон үчүн алар санкция кабылып, ошол санкцияга биздин мамлекеттеги эмнегедир тизмекке кошулуп калыптыр да. Биз баягы бизди телебейбиз деп алар бизге баш тартып коюшту биздин сунушубузду. Анан аргасыздан аны күтүп отурмак белек, анан санкция качан бүтөт, анан эмне болот деп отурбай, анан биздин балдар өздөрү эле ошо Duolingo'нун үлгүсүндө өзүбүз улуттук, өзүбүздүн баягы платформада жашкан өзүбүздүн мобилдик колдонмабызды иштеп чыктык. Аты кыргызча оңой. Англис тилинде easy кыргыз деп жазылат. Азыр баягы смартфондордун эки түрүнө ылайыкталган Play Market менен тиги App Store'да тең жайгаштырылган. Кааласаңыздар ошо ак бүркүттүн, ак шумкардын элеси менен тартылган easy кыргыз же болбосо кыргызча оңой деген аталышта ошо мобилдик колдонма бар. Ошол мобилдик колдонма кадимки ошо Duolingo'нун үлгүсүндө кыргыз тилин үйрөтөт. Демек, тил билбегендерге А1 деңгээлинен баштап ошону үйрөнсө болот. Бунун көбүн эсе башка улуттардын өкүлдөрүнө, же болбосо такыр кыргыз тилин түшүнбөгөн кыргыздар деле үйрөнсө болот. Азырынча А1, А2 деңгээли иштелип чыкты, колдонууда, азыр бар. Андан бул мобилдик колдонма орус тилинен, анан англис тилинен окутулат. Бирок мына быйыл биз баягы тил саясатын жүргүзүүдө Кыргыз Республикасында жашаган башка этнос азчылыктар бар да. Анан алардын эне тилинен биздин мамлекеттик тилди үйрөтүү маселесин койдук. Мисалы, азырынча биз орус англис тилинен сырткары казак, өзбек, тажик тилинен кыргыз тилин үйрөткөнгө ошондой мүмкүнчүлүк түздүк. Андан сырткары биздин улуттук комиссиянын YouTube каналында, өзүбүздүн YouTube каналыбыз бар. Ал жерде эки түрдүү дагы үйрөтүүчү контентибиз бар. Биринчиден А1, А2 деңгээлинде
видео сабактарыбыз бар. Кадимки тема боюнча кетет дагы. Бул көбүнесе мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер үчүн мисалы кызматка киришип атканда кызматка тиешелүү жалпы түшүнүктөр бар да, кеңсе, иш кагаз, тиги бу дегендер. Ошол сыяктуу жөнөкөй минимумдан баштап ошол А1, А2 деңгээлинде кантип тилди үйрөнсө болот деген ошол видео сабактарыбыз бар. Кыргыз тилин үйрөнүүгө болгон шарттарын да карап, ошол жаатын да камсыздап атабыз да. Жакшы агай. Анан ушул акыркы учурда негизи улуттук иденттүүлүк маселеси дагы көп көтөрүлүп келет да. Негизи ушул тил саясаты менен улуттук иденттүүлүктүн кандай байланышы бар? Түздөн түз байланышы бар. Негизи эле мындай улутту улут кылган негизги бир көрсөткүчтөр бар да. Улуттук иденттүүлүк маселеси көп жылдан бери эле көтөрүлүп келип атат, коомчулуктар. Болгону мамлекеттик саясатта ал орду жок болчу. Маани берилчү. Эми азыркы учурда, мына азыркы бийликтин учурунда ушул улуттук иденттүүлүк, улуттук баалуулуктар маселеси азыр мамлекеттик саясаттан орун ала баштады. Бул кадыр эсе мыйзам ченемдик көрүнүш. Биз Кыргыз Республикасы деп аталган соң, Кыргыз Республикасынын негизги мамлекет түптөөчү эл катары кыргыз эли болуп саналып атса, кыргыз элинин тарыхын басып өткөн жолу, турмуш тажрыйбасы, анын улуттук баалуулуктары, салт санаасы, маданияты, тили мамлекеттик деңгээлде мамлекеттик саясаттын алкагында корголушу же болбосо камсыздалышы бул мыйзам ченемдик көрүнүш. Буга чейин бул жок болчу. Бирок азыркы бийликтин учурунда бул маселенин баары жөнгө салынып, кадимкиде ошол биздин мисалы ошо баш мыйзамыбыз конституциядан баштап, ал жерде жөн эле учкай эле бир эки сөз менен жазылып кетчү, болду. А бирок калган мамлекеттик саясатта, турмушунда ал көрүнчү эмес да. Эми азыр мына президенттин жарлыктары менен бекитилген көп маселелерибиз бар. Эң алгачкы мен эсимде президент кызматка киришип атып 21-жылы январдын 29-январда кол койгон номер 1 жарлык президенттин. Бул инсандын руханий адеп ахлактуулугу өнүгүүсү боюнча жарлык кол коюлган. Анын негизинде концепция иштелип чыгып, иш-чаралар планы бар. Демек биз буга чейин жалаң материалдык дүйнө менен алышып атсак, эми руханий байлык жөнүндө сүйлөп калдык. Руханий байлык болгондо бул элдин адеби, таалим, тарбия маселеси, бир улуттук баалуулуктар, улуттук мүнөз деген маселе козголду да. Ошондон ошол жарлыктан иштеп чыгып жүрүп отуруп, анан кийинки жарлыкка жол ачылды. Улуттук нарк жөнүндө атайын чоң жарлыкка кол коюлуп, ошонун негизинде бир топ иштер жүргүзүлдү, программалар иштеп чыкты. Мына алгачкы биздин мамлекеттик катчыбыз Сүймбек Касмамбетов агайыбыз ошол нарк боюнча бир топ чоң иштерди жаратып, жолун түптөп, азыр буга чейин нарк деген сөздү түшүнүгү жок кыргыздар, бул мындай жаңы түшүнүк эмес, баары болуп келген, биз алыстап калганбыз да. Кайра калыбына келтирип, элдин аң сезиминде мындай бир кабыл алдырып койду. Нарк деген ошол турбайбы, улуттун наркы. Жаштар арасында да ушул нерсе кандай болуп атат сиздин байкаганыңызда? Жаштар арасында буга дагы көңүл бөлүнүп, түшүнүү пайда боло баштады. Буга чейин мындай турбайбы, биз билген эмеспиз. Эч ким окутпаса, эч ким үйрөтпөсө, биз башка элдин салт баалуулуктарын, наркын окуп атпайбызбы? А эмне үчүн өзүбүздүкүн окубайбыз деген суроолор коюла баштады жаштардан. Жакшы мындай бир шаандар пайда болуп атат, жакшы мындай кызыгуулар пайда болуп атат. Анан жүрүп мына акырында президент акыркы жарлыгы менен, акыркы деп эми ушул жаатта идеологиялык бир чоң документке кол коюлду. Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик деген уңгу жол. Орусчасын айтканда бул доктрина да. Мына ошолго кол коюлду да, бекитилди. Түшүнгөн кишиге бул мына биз эгемендикти алгандан бери өзүбүздүн улут болуп, эл катары түптөр буга чейин канча мамлекет куруп, ошол турмуштук тажрыйбабыздын баарын эске алуу менен кийинки өнүгүү жолубуз кандай болот деген маселеге биз эми келдик. Ошону документтештирип, идеологиялык доктрина катары кабыл алып, эми ушунда могул нерселерге басым кылыш керек, мындай болуш керек, тиндей болуш керек деген. Мына ушул документтерде албетте мамлекеттик тил, же болбосо кыргыз тили өзүнүн ордун ээлеп келет. Ошол улуттук иденттүүлүк жаатында андан тышкары баса кыргыз жараны деген да концепция кабыл алынган. Кыргыз жараны деген концепциянын алкагында жалпы азыр бизде саясатта эмне болуп атат? Кыргыз Республикасында жашаган баардык жарандар кыргыз жараны. Кыргыз деген республиканы атты да, демек кыргыз жараны. Башка улуттар кыргыз болуп улутка кирип кетүү маселеси эмес. Мисалы өзбек улутундагы же орус улутундагы адам ал кыргыз жараны деген ошо Кыргыз Республикасынын жараны деген сөз да. Ошондой тенденциямен кетип атат. Бирок ошол концепцияда дагы Кыргыз Республикасында жаран болуп биякта эсептелесиңби? Мамлекеттик тилди билип, ал дагы мындай бир
артыкчылыктын бири. Себеби мамлекеттик тил биздин мамлекетте жашаган баардык жарандардын ортосунда негизги байланыштын тили катары ошол концепцияда кабыл алынган. Мыйзамыбыз деле ошону айтып турат. Баардык бүт нерсе ошого келип атат да. Демек улуттук иденттүүлүккө келгенде алгачкы көрсөткүчтөрдүн бири тил экени бул талашсыз нерсе. Мисалы ошол тил аркылуу биз өзүбүздүн тарыхыбызды, тамырыбызды билебиз. Тил аркылуу биз өзүбүздүн мисалы оозеки чыгармачылык фольклор деп атпайбызбы, ошонун менен келаткан эмне деген турмуштук билим тажрыйбабызды ошо тил аркылуу биз кайра өзүбүздү байыта алабыз, же болбосо тааный алабыз. Унутпай ошону улап кете алабыз. Тил болбосо ошонун баарын унутуп калсак, анда биз баягы өткөнүн билбеген келечекке жол таппайт деп макалда айткандай, биз ошондой бир туңгуюкка кептелген, жолду билбеген, бир тамтын баскан баладай болуп калабыз да. Ошон үчүн тил бул улуттук иденттүүлүктүн негизги куралы. Өзү тил жашоо куралы болсо, улуттук иденттүүлүккө келгенде бул ачкычы да. Тамырынан азык ала турган негизги курал. Мен ошондой деп түшүнөм кыскача. Тил аркылуу демек биз өзүбүздү тааныйт экенбиз. Албетте. Мен ушуну мындай деп айтам да. Тилдин байлыгы эмне менен аныкталат? Мындай суроо коелучу. Сөздүн көптүгү менен. Сөз. Тил деген сөз да. Сөзүң көппү, анда тилиң бай экен. Сөзүң жардыбы, жокпу сөзүң, азбы, анда сен тилиң деле чабал экен деген сөз да. Эми жөнөкөй эле мындай салыштырмалуу мындай бир мисал айтып коелу да. Ар бир тилдин өзүнүн бир төл сөздөрү бар. Төл деген сөз, эми ошол мисал кыргыз тилинин төл сөз деген кыргыз эли өзү жараткан сөз. Анан кабыл алынган сөздөр бар сырттан, ал башка нерсе. Мен мисалы акыркы мезгилде көп эле жылдан бери айтып атам, бирок бир-эки жерге да баса белгилеп айттым. Мисалы бизде кээ бир сөздөр бар, башка тилде андай сөз эмес, түшүнүк да жок. Ошол эле айкөл деген сөздү биз баарыбыз билебиз. Айкөл, манас деп айтып беребиз. Айкөл деген сөздүн башка тилде сөзмө сөз анын которуу мүмкүн эмес, андай сөз жок. Сөз дейин десең, анда түшүнүккө келели деп, түшүнүккө келгенде дагы бүгүнкү кыргыз түшүнүктү дагы билбей калды да, негизи. Билгенден кийин анан башка элде ошондой түшүнүк барбы деп сурап көрсөң, жок экени анык да. Таң калыштуу нерсе. Айкөлдү биз эмне деп, эми этимологиясына токтолбой эле коеюн мен. Мен мындай түшүнүккө тартылдым көрөм. Айкөл деген сөз бул адамга таандык болгон асыл сапаттардын төптүгү. Бир адамда ошондой адамга таандык болгон эмне асыл сапаттар болсо, ошол бир адамга келип төп келсе, анда бул айкөл. Мындайча айтканда, бул идеалдуу адам, кеми жок адам. Биз жашоодо азыркы заманда биз билебиз, психологияны окуп атабыз, илимди окуп атабыз, эмнени гана окуган жокпуз. Кеми жок адам жок да. Адам сөзсүз түрдө бир кемчилиги болот деп айтып атабыз. Демек адамга таандык болгон баардык асыл сапаттардын топтому болушу мүмкүн эмес. Дүйнө ошентип айтып атат. Болбойт андай. Адам сөзсүз түрдө бир кемчилиги бар. Бир жамандыгы бар да. Жалаң жакшыдан турууга мүмкүн эмес дейт. Дүйнө айтып атат. Кыргыз айтып атат. Айкөл деген адам бар. Айкөл бул ошол асыл сапаттардын бир адамда топтолушу. Кыргыз бир айкөлдү жараткан. Бир эле айкөл бар кыргызда, ал манас. Демек ушул жагынан мына бир эле сөздөн биз мына улуттук иденттүүлүк маселесине талдап атабыз. Бир сөздөн биз кыргыз элинин турмуштук тажрыйбасында бар эң бир жеткен, башка дүйнө элдери жетпеген бир бийиктигибиз бар экен. Кыргыз адам баласынан айкөлдү тарбиялап өстүргөн экен. Кеми жок адамды тарбиялаган экен. Манас ошондой болгон да. Башка элде андай түшүнүктүн жоктугу, демек башка элдер, башка маданияттар адамды тарбиялоодо ушундай бийик деңгээлге жеткизе алган эмес экен. Кандай мыкты акылман даанышман болбосун, 1-2ден кемчилиги болгон экен да, аны мындай 100% жакшы адам болбойт деген түшүнүк аларда норма, ченем, мүмкүн эмес дейт. Биз жаратканбыз. Ушунун өзү, демек бир эле сөздө эмне деген ачкыч, эмне деген турмуштук тажрыйба жатат. Ушунун өзү кыргыздын тарыхын да далилдейт, кыргыздын турмуштук тажрыйбасын да ачып берет, кыргыздын жеткен бийиктигин да көрсөтүп берет. Ким экенин таанытат. Кыргыз бир сөз менен кыргызды кантип чечмелеп берет элеңиз? Мисалы, кыргыз деген ким? Кыргыз деген кимби же сөздүн этимологиясы? Кыргыз деген ким? Кыргыз адамыбы?
Менин түшүнүгүмдө кайра эле кыргыз деген ким дегендечи бүгүн кыргыздар жокко деп ойлойм да. Неге? Бүгүн биз улуу элдин атын алып жүргөн ошол улуу элдин урпагыбыз, бирок ошол улуулукту жоготкон урпактарбыз. Түшүндүрүп берейин. Манаста бир сөз бар. Биринчиден этимологиясына келели. Этимологияны окумуштуулар мынтип айтып атат. Кырк уус, кырк огуз, кырк кеш, кырк кыз деп ар кандай бир илимий негизде тарыхый булактарга таянган кайсы бир деңгээлде бир жүйөсү бар. Ушундай бир пикирлер жаралып атат да, бир нече вариант бар. Мен билгени 8 болуш керек. 8 илимий вариант бар. Кыргыз деген этнонимдин чечмелеши. Ошол этноним өзү ошол мүнөздү ачыктайт да, ким экен, кандай эл экен. Анан ошонун баарын угуп туруп мен таң калам да, мен окумуштуу эмесмин анчалык деңгээлде этноним, баягы этнонимди талдап же болбосо этимологиясын талдап анын тереңинен ачып. Бирок мен жөнөкөй эле бир байкоо жүргүзөм да, Манаста бир жакшы сөз бар. Кырылган сайын кычаган, түгөнгөн сайын түтөгөн, өлгөн сайын өөрчүгөн кыргыз дейт. Ушул кыргыздын өлбөстүк касиети дейт. Кыргызды канчалык бирөө сырттан келип аны кырып жоём деген сайын кыргыз ошончолук кычайт. Кыргызды өлтүргөн сайын биз өөрчөйбүз улам. Түгөнгөн сайын түтөп булап кайра көбөйүп от болуп күйөбүз да. Мына ошону жөнөкөйлөтүп айтканда. Ошол касиет мен таң калганым. Бул жөн эле Манаста айтылган сөз эмес. Бул бүгүнкү турмушта да ошол көрүнөт. Баягы жөнөкөй эле эске алып өтөйүнчү. 13-жылдагы революция. Башкасын айтпай эле коеюн, бирок 13-жылдагысы бул мындай ачык ошону чечмеледи да. Снайперлер бирден терип чекеге атып кыргыз балдарын ошол жерден өлтүрүп атты. Борбордук аянтта. Башка элде ушундай көрүнүш болсо эмне болот эле аягы? Бирөөнүн өлүмүн көргөндө жандагысы качат эле да. Мындай логикалык нерсе. А биздикилер ошону көргөн сайын кайра күчөп атат. Кайра күчөп атат ошону. Чекесин антып атса кайра атырылып алдыга сурулуп атат. Ошол жердеги мен деле аралашып жүрдүм. Мен алдыда болсом да ошол айланасында жүрдүк да. Анан ошондо биз деле көрүп аттык да, улам атып, улам бирөө канчалап баягы жерге кулап жаткан сайын ошончолук күчтүп атты да. Атпай койсо турат эле да. Аткан сайын күчөп аттык да. Бул бир. Экинчи, пандемия эмне болду? Баары корголоп жака бияка жатса, кыргыз жаштары кайра тирилип чыгып атты. Кайра жардам берип атты. Баягы бир жаш кыз бар эле го, медакадемияда иштеген студент кыз. Мен кантип ошо Гиппократка ант берип коюп, мен кантип тыныч жатам деп чуркап жүрдүм. Мына ошондойлор толо болду Кыргызда. Акыркы жылдары Баткенде окуя эмне болду? Те жакта кан төгүлүп атышып атса, биякта кыргыз мисалы Баткенде болсо, көлдүн түбүнөн бери келип атат. Ат башыдан келип атат, таластан келип атат, барып атат ошо жака. Өмүрү Баткенге барып көрбөгөн ошол жерде согуштун себеби менен барып калып атат ушу. Жеринди коргойн деп. Бул ушундай бир касиет бар да Кыргызда. Мен айтып эле жүрөм. Кыргыз деген сөздү жанагы сөздүн чечмеленишин 40 уус, 40 кез, 40 кыз деп бөлүп отурбай эле сөз өзү айтылып атат кыргыз деп. Өзү сөздүн мааниси өзү түз мааниде. Кыргыз кырууга мүмкүн эмес. Бул мисалы Жеңгис деген сөз бар го. Мисалы Чыңгызханды биз Чыңгызхан деп атпайбызбы? Ал элдин берген аты Чыңгыз эмес. Ал өзү Тимужин болгону менен, бирок эл берген аты ал Жеңгизхан. Аны эч ким жеңе албайт. Жеңүүгө мүмкүн эмес, ал Жеңгис деген сөз. Кыргыз деген буларды кырып бүтө албайсың. Кыргыз булар. Эмне кылсаң да кырылбайт булар. Бул кыргыз дейт. Өлбөстүк касиетибиз бар. Мен ушундай түшүнөм. Кыргыз ким? Кыргыз адамы ким дегенде мен айтайын сизге. Менин түшүнүгүмдө. Расмий тарыхта тастыкталган боюнча 3000 жылдан бери биз улут эл болуп жашап келатабыз. Манаста айтылгандай кыргыз болгону, кыргыз атка конгону деп биз этнонимге ээ болгон эл катары кем дегенде 3000 жылдан бери жашап келатабыз. 3000 жыл аралыкта эмне деген цивилизация, мамлекеттер, империялар жок болуп, кумга суу сиңгенде из жок калды. Тукум курут болгону канча? Биз келатабыз дагы эле. Эмне деген доор цивилизацияларда, эмне деген империялар менен алышып, аларга багынып да, аларды багынтып да жашап келдик. Үзүлдүк, чачылдык.
эмне болгон жокпуз, бирок Бирок кайра келе билем, атабыз. кайра келе атабыз. Бүгүн мамлекеттин ээси болуп келе атабыз. 7 миллион кыргыз мамлекетибиз бар. Капталыбызда 28 миллион уйгур эли мамлекет кура албай атат. Күрттөр бар 50-60 миллион мамлекет кура албай келатат. Эмне деген элдер бар, мамлекети жок. 7 миллион алардын катарында ал бир айыл эле да. Мамлекеттин ээси болот. Болгондо да кандай мамлекет? 5'in төрүндө болгон. Кыргызстанда жер бар экен башка жерде. Эми бар чыгар, бирок чөл эмес. Жөн эле бир такыр жер эмес. Жөн эле бир талаа эмес, суусу жок. Мен жөн эле мындай салыштырып айтып атам да. Каласаң суу, каласаң токой, каласаң тоо, каласаң мөңгү, каласаң көл, каласаң жер жемиштин түрү. Эмне гана жок бизде. Кааласаң кийик жан жаныбарлардын түрлөрү бар. Элде жок барстан баштап баары бар бизде. Ушундай жерде анан мекендеп мамлекет кылып, куруп, бүгүнкү чейин жеткен кыргыз бул ошол өлбөстүк касиети бар деген сөз. Бирок бүгүнкү кыргыз биз кыргыз эмеспиз. Эмне үчүн? Өлүп атабыз. Эми кечирип койгула, мен мындай мааниде айтып атам да, биз ошол кыргыздын башаттан бери келе аткан ошол нарктуулугубузду, касиетибизди, ошол манасыбызда баш болгон улуттук баалуулуктарыбызды бүгүнкү күндө ордуна келтирсек анда кыргыз болобуз. Азыр келтирүүнүн амалындабыз. Башатында эмес, ошол ишти кайра жандандырып атабыз деп коелучу. Толук кандуу жете элекпиз. Качан жетсек, ошондо биз толук кандуу кыргыз болобуз. Менин баамда мен мынтип жүргөндө биз кыргыз деген, жылдан кийин сиз ушул нерсеге эгерде саясат туура жүрсө, 10 жылда жетсе болот. 10 жылга жетпей жетсе болот. Эгер баарды ордунда туура кетсе. Бирок буга саясат дегеним кандай? Бир гана бийликтин күчү талап эмес. Бул жерде жалпы элдин түшүнүгү, аң сезими керек. Элдин ынтымак биримдиги керек. Элдин дүйнө таанымынын кайра калыбына келиши керек. Эс тутумдун кайра келиши керек. Айтматовдун жолономандары көп да бүгүн. Жоломандары. Дөнөнбайды тааныбай калган. Толтурады. Ал маңкуртчулук десе бүгүн сөзсүз түрдө мындай дөдөй болуп эчтеке тааныбай калган эмес. Бүгүн заманбап маңкурттун түрлөрү чыкты. Билимдүү маңкурттар көп. Кандай десем, ички дүйнөсү бай маңкурттар көп. Руханий маңкурттар да көп. Эмне үчүн? Себеби байкасаңар бүгүн кыргыз эмне деген билимге жетип алган, дүйнөлүк философияны, психологиянын баарын окуп мыкты, сонун башка техникалык кесиптин ээси бар да, бирок кыргыз экенин билбейт, иши да жок. Бирок билимдүү. Мүмкүн космополит, мүмкүн дагы ким болбосун, бирок билимдүү, бирок маңкурт. Экинчилери бар, жан дүйнөсү бай, Кудайды тааныйт, тим эле баарын жасайт, диндин бир нечесинен башынан арлап өткөн, бирөөнү карманбай билем, жөнөкөлөтүп айтып атам. Укмуш, дүйнөсү бай, жан дүйнөсү. Бирок кыргыз менен иши жок. Бул эле маңкурт да. Эс тутум. Кимсиң, кайдан келдиң, кандай болуп келдиң? Кандай элең, бүгүн кимде болдуң? Эртең кандай болосуң деген суроого түшөлүш керек да. Мына ушуга келгенде кыргыз деген ошондой болуш керек. Башатын унутпаган, өзүнүн оңгу жолун улаган. Мына оңгу жол доктринасы мына ушуга негизделген. Ошол өзүбүздүн улуттук иденттүүлүгүбүздөн баштап, ошол кыргыз атыбызга затыбыз келишкен эл бололук. Жөн эле эл эмес, ынтымактуу, биримдиктүү эл бололу, бирдиктүү эл бололу. Анан күчтүү, кубаттуу мамлекет куруп жашайлы деген сөз. Жакшы агай. Жакшы маек болду окшойт. Мен акыркы суроомду узатайын, ошону менен подкастыбызды жыйынтыктайлы. Агай, негизи ушу сизде азыркы жаштарга, жалпы эле бир кеңеш берүү мүмкүнчүлүгү болсо, кандай кеңеш берет элеңиз? Эмне жаатында? Ошол эле оңгу жол, ошол эле маданият. Жалпы эле менин кеңешим, мисалы, азыркы замандын доордун, азыркы эмес, негизи эле жашоонун маңызында жашоонун өнүгүүсүн камсыз кылчу бир негиз бар. Ал билим. Мен берер кеңешим билим алыш керек. Билимдүү болуш керек. Замандын талабы эмне болсо, ошол талапка жооп бере турган билимдин ээси болуш керек. Талаптар өзгөрүлө берет, бирок жашоонун маңызы эч качан өзгөрбөйт. Жашоонун маңызы эмне сиз үчүн? Жашоонун маңызы өнүгүш керек, өсүш керек. Мисалы, билимдүүгө дүйнө жарык деп койгон кыргыз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деген. 1000 жыл илгери кут билимди жазган Жусуп Баласагын
билимге басым кылып атат. Бирди билген тирик дейт. Бирди эле билгени адам тирлигин жүргүзүп кете алат. Өлбөйт деген сөз да. Бирди билген тирик. Миңди билген билик деп атат. Чырактын билигин жогорулаткан сайын жарык кеңейет да көп жерге жол багыт көрүнөт. Билими бар адам гана жашоону өркүндөтө алат. Билими бар гана адам багыт таап алат. Билими бар гана адам элди ичтет, элдин жыргалчылык жашоосун камсыздай алат. Билим болуш керек. Бирок билимди ылгай билиш керек. Билим эле дей бербестен, экинчисин да кошо айтып кетейин, кыргызда мындай сөз бар. Билимдин баары акыл болбойт. Бүгүнкү күндө маалыматтык согуштун доорунда биз бузуку билимге алдырып атабыз. Адамдын аң сезим буза турган, мамилени буза турган, жашоонун бир тууралыгын буза турган билимдер көп. Билим деген бул билбеген нерсени билдирүү да. Ыгын жолун көрсөтүү. Бүгүн бизде интернет желесинен, телевидениядан эмнени үйрөнүп атат балдар. Тоногонду, урдаганды, алдаганды, качып кеткенди, урганды, өлтүргөндү жана башканы. Бунун да баары билим, кадимкиде билим. Мына ошон үчүн билимди ылгаш керек. Ылгаш керек. Акыл болчу, пайда болчу. Жолду көрсөтө турган, элди өстүрө турган билимди. Жакшы агай, убактыңызды бөлүп келип бергениңизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Ушуну менен биз маегибизди жыйынтыктайлы. Бүгүн биздин көчөдө подкастыбызда конокто мамлекеттик тил комиссиясынын жетекчиси Мелис Мураталиев болду. Эфирде мен Кымбат Турдубекова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.